Сегизинчи принциптин уландысы демек адамдар укканда эмес көргөн ишенет деп атабыз. Андыктан сиз натыйжа, кейс, результат, отзыв топтоңуз деп атабыз. Кейс деп коюшат, натыйжа деп коюшат, результат деп коюшат, отзыв деп коет. Булардын баары бир. Негизинен до и после сүрөттөр, кардарлардын довольный окуя пикирлери, аларды текст түрүндө топтосоңуз болот, же видео тартпасаңыз болот, довольный адамдардын до и после арыктагандардын сүрөттөрүн же алардын ой пикирин топтосоңуз болот. Мен да ошондой кылгам. Ала ошо мына казан агарчу каражаттарды видеого тартып, же сүрөткө тартып койсоңуз болот. Жасап туруп, видео уборка жасап туруп, ванна, туалеттерди тазалагычтар бар фабрикте, ошолорду жасасаңыз да болот экен. Бутту мына жарылганын до и после тартсаңыз болот экен. Беттикин тартсаңыз болот экен, колдукун. Негизинен булар интернеттен, коллегалардан, одноклассниклерде бул сүрөттөр фабрика боюнча көп. Сиз иштеген фирманыкында көп болуш керек. Ошол жерден топтоңуздагы өзүңүзгө коллекция кылып алып, сүрөттүн чыгарып алыңыз. Жаныңызга бир папкага атайын салып алыңыз дагы, каталогдун жанына алып жүрүңүз да аларды көрсөтүңүз. Ошону көрсөткөнүңүздө адамдар көбүрөөк ишенет экен да. Ошондо сиздин соодаңыз көбөйөт жана кардарларыңыз оңой кызыгат экен. Же соткаңызга киргизип алыңыз ошолорду. Окуяларды топтоңуз, пикирлерди, адамдардын пикирлери бар, сиздин кардарларыңыз, сиздин апаңыз, туугандарыңыздын ар кандай пикирлери барбы, ошолорду айтып бериңиз. Адамдар көбүрөөк фактыларга эмес, окуяларга жакшы ишенет экен да. Андыктан окуяларды айтып бериңиз. Адамдар фактыларды, составында эмне бар, кандай зыяны бар, аларга караганда окуяларды айтып берсеңиз оңоюраак эсинде калат, жана алар оңоюраак кызыгат, жана тез алууга кызыга баштайт экен. Эгер алды алып көрсө, булду алып көрсө, буга да жакса, тигиде жакса, анда мен да алгым келет деген эффект иштей баштайт. Андыктан сиз отзыв, результат, кейстер ошого да жардам берет экен. Эми окуялар дайым адамдардын эсинде, анан эсинде оңоюраак калат, алар окуяларды бири-бирине айтып баштайт. Эсиңизде болсо, кайсы бир стоматолог эгерде өз ишин жакшы кылып, тишти жакшы жасаса, анда аны кардарлар башка бири-бирине айта баштайт экен да, ошентип кардарлар көбөйө баштайт. Сулуулук салонунда деле мына биздин сулуулук салонунун кызматы дал ошондой болуп реклама болду. До и послени көп жасадык, көптөгөн рекламалар жасадык. Ошону менен бирге адамдар ушул окуяларды бири-бирине айта баштады, жана тойлордо бири-бирин көрүп, бири-бирине айта баштады. Сонун жасап тургусаң макияжың, сонун болуп туруп, кайер жасаттың деп бири-биринен сурап, бири-биринен угуп баштады. Бул да окуялар мына. Анан биз дагы ар кандай ар кимдин жакшы пикирлерин топтойбуз, сүрөткө тартып киргизебиз интернетке. Сиз дагы ошентип окуяларды топтошуңуз керек экен да, пикирлерди. Фабриктин сайтына башса, fabric.com сайтынын ичине кирип, продукция деген жерге кирип туруп, продукцияларды бассаңыз, ал жерде адамдардын отзывы деген кнопка бар, ошону бассаңыз адамдардын пикирлери бар. Жакшы пикирлерин топтоңуз. Болгону айта кетчү нерсе, буга чейин айткам орустар бир аз бизге караганда избалованный жана капризнерак, алардын жаман пикирлери да көп болушу мүмкүн. Ага сиз чочубаңыз. И жакшы айткандарды көп бул жерде. Анткени адамдын саны көп болгон сайын жакшы да пикирлер болот, жаман да пикирлер болот, Андыктан бул жерде сиз положительный отзывдарды топтой бериңиз. Бул деген элди алдоо эмес. Бул деген сиз кардарды көбөйтөм десеңиз, сиз ошо положительный отзыв айткандар дагы да көбөйсүн десеңиз, сиз дагы да көп адамдарга айтсаңыз, анткени ошол учурда сизде дагы положительный отзыв айткандар, жакшы ойдо калгандардын да саны көбөйөт экен. Бирок ошол эле учурда жамандагандардын саны көбөйүшү мүмкүн. Эгерде продукция чындап популярдуу болсо, сөзсүз да анын мындай алтарап болгондор да болот, алтарап эмес болгондор да болот. Путин деле өтө атактуу, популярдуу саясатчы, бирок Россиянын бир 50-40% жакыны аны колдошкон жок да, башкаларды колдоду. Бирок ага карабастан ал популярдуу. Өтө популярдуу продукцияларда да дал ошондой болушу мүмкүн. 9-нчу принцип бизде логика, аргумент. Адамдарга биз айтып берип атканда логика, аргумент гана эмес, биз көбүнчө эмоцияларды да колдонуш керек экен. Демек биз фактыларды, куру фактыларды, аргументтерди түшүндүрө берсек, адамдар кызыкпай калат экен, уктап калат экен сүрөттөгүдөй болуп. Анан серьезный болуп сүйлөсөк да, адамдар көп ишенбейт экен. Анын ордуна эмоционалдуу көбүрөөк айтып бериңиз. Мисалы үчүн кандай бир продукцияны колдонсоңуз, ал сизге чындап жакса, ошо берилип айтып бериңиз, кантип эстеп көрүңүз, эмнеси менен жакты эле, ошону эстеп көрсөңүз, ошол образга кирип кетесиз, ошол убакыттагы абалга кирип кетесиз да, сиз жакшы айтып бере баштайсыз. Же болбосо апаңыз, туугандарыңыз, эжелериңиз, кардаларыңыз жакшы көрүп айтып берген болсо, дал ошону эстеп, ошол кантип мындай вкусно, жакшы көрүп, рахаттанып, ыраазы болуп айтып берген болсо, сиз да ошентип эмоция менен айтсаңыз, адамдар көбүрөөк ишенет экен да. Мына мен деле могу сабактарымда күлүп, жайнап, жакшы маанай менен айткан сабактарым болот. Көбүнчө мен уйкум келип атканда жаздырбаган болсом, ал сабактарым мен билем кызыктуураак жазылган да. Кээ бир сабактарымда чарчап калган учурда жаздырган болушу мүмкүн, тезирээк жасашым керек деп. Алардын сапаты начарыраак билем аны мен, Ошондуктан эмоция кошуп айтып бергениңиз дайым кызыктуураак жана угумдуураак болот экен, анан эффективдүүрөөк, натыйжалуу болот экен да. Андыктан сиз көбүрөөк дайым эмоция менен сүйлөшкөнгө аракет кылыңыз. Чындап ошол теманы жакшы көрүп, ошол продукцияны жакшы көрүп айтып бериңиз. Ошондо адамдар тезирээк жана оңоюраак кызыгат экен, жана тезирээк сатып алууга кызыгат экен. Сатуунун негизги принципи бул эмоция менен сүйлөш керек экен да, көбүрөөкчө. Ал үчүн сиз алдын ала машыгып койсоңуз болот экен. Жана ошол эле учурда словесная картинка деген техника бар. Бул боюнча мен да өзүнчө видео тартам келечекте, Кудай буйрса. Словесная картинка деп карап көрсөңүз, азырынча чыгара элекмин, чыгарганда көрсөңүз болот. Словесная картинка деген бул кандай бир нерсени сөз түрүндө сүрөттөп чыгуу. Мисалы үчүн сиз сулуу салонуна келгениңизде, сиз мастер кандай жасашын биле элек болсоңуз, сүрөттөн көрө элек болсоңуз,
кейстерине эч кимден уга элек болсоңуз, биринчи жолу келип атсаңыз, проба кыла элек болсоңуз, сизде кандай сезим болот? Коркуу, билбейсиз кандай жасайт. Билбейсиз да, сиз даже отурганга чейин сиз уже акчасын төлөөгө макул болосуз да. Жакшы болсо да, жакса да, жакпаса да төлөөгө макул болгон болосуз. Бул коркунучтуу абал, ошон үчүн биз товар невидимка деп коем мен. Бул товар невидимка. Кызматтардын көпчүлүгү товар невидимка. Бийликтин продукциясында деле ошондой. Койбой туруп алыш керек болот. Билбейт, бирок акча төлөш керек болот. Натыйжасын билбей туруп төлөш керек болот да, андыктан кыйын. Ошон үчүн адам коркпош үчүн биз көбүнчө словесный картинканы колдонуш керек. Бул эмне? Бирөөнүн колдонуп көргөндөн кийинки натыйжасын, оюн, пикирин словесный картинка түзүп, ушундай болду, анан мындай болду, анан тигиндей болду деп сүрөттөп бериш керек экен. Ал эми андай пикир жок болсо азырынча, сиз демек кантип жасап бересиз? Кандай жасаганын жатасыз? Эмне үчүн сиз сунуш кылган макияж же прическа ага жарашат? Ошону түшүндүрүп, сөздү менен кооздоп айтып берсеңиз, ошондо ал адам уже уверен отурат экен да, анан мындай коркпостон мындай спокойно отурат экен да. Жана сиз дагы спокойно отургандыктан берилип жасайсыз, сиздин натыйжаңыз жакшы болот экен. Андыктан сиз жасаганга чейин сүрөттөп берсеңиз, сиздин сатууңузду бул жогорулатат экен. Адамдар көбүрөөк сатып алат экен сиздин кызматыңызды. Телефондон сизден сурап калса дагы, макияж боюнча же прическа боюнча сурап калса, сизге келе элек адам болсо, ал эч ким мактай элек болсо, анда сиз мүмкүн болсо сөз түрүндө сүрөттөп бергениңиз натыйжалуураак болот экен да. Анан мындай кылып жасайм, анан тигиндей кылып жасайм, анан сизге свидание кетип атсаңыз, сизге мындай туура келет деп ойлойм. Мындай профессионал катары мен ушундай сунуш кылат элем, мындай сунуш кылат элем десеңиз, анда ал оңоюраак сатып алат экен, анан сизге келет экен да, башка бирөөгө барбастан.